Биринчиден кыргыз өзбек достугу мына бүгүнкү чын эле тарыхый ошол өзбек президентинин мамлекеттик бизге болуп аткан сапары бул өтө чоң жетишкендик. Бул биздин кыргыз өзбек элдери үчүн, ошол биздин түбөлүк достугубуз үчүн бул чоң бир күн десек болот да, абдан сүйүнүдөбүз. Жалпы Кыргызстан эли мына бүгүн Ошто жанагы 15 жылдан бери жабылып турган достук чек ара пункту ачылып атат. Бул өтө чоң жетишкендик. Жолубуз, мына биз эми канча жылдан бери темир жолду салабыз деп, булар биз баягы дагы бир келишпестик болуп аткан да. Эми бунун бардыгына биз сүйүнүдөбүз. Бунун бардыгы бул албетте жанагы жаңы өзбек жетекчисинин Шавкат Миромонович Мирзиёевдин ошол жалпы эле ошол өзүнүн мамлекетинин саясатын өзгөртүп, ошол жандагы дост коңшу мамлекеттерге достук колун узартканы бул албетте ошол Мирзиёевдин мындай жаңы саясатын биз кантип аны жактабайбыз, канча мындай эми чоң үмүт этип атабыз да. Жалпы ушул Кыргызстан эли, кыргыз элден тышкарында Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан бардыгыбыз ошол Өзбекстан жабык коом, жанагындай жабык мамлекеттик экономикасы болгондугу үчүн биз көптөгөн бир жетишкендиктерге жетише албай өнүкпөй келгенбиз да. Эми ошонун ачылса экен, ушул биздин достугубуз бекемдесе экен деген үмүттөбүз. Бул өтө чоң жетишкендик. Анан бирок кечээ күнү албетте мен мындай кичине бир тынчсыздандым. Жанагы сөздөрүнөн да, ушул нарын сууда бир дагы ГЭС Өзбекстансыз салынбайт деп мага кыргыз президенти сөз берди деп айтып атат да. Буну ар кандай түшүнсө болот. Биздин улуттук кызыкчылыкта буну биз тактап коюшубуз керек. Биз мурунтан эле аны Курманбек Салиевич Бакиев деле, Аскар Акаев деле, ошол саясатты мына Алмазбек Шаршанович Атамбаев деле улап, мына өзбек эли, өзбек бизнеси, өзбек мамлекети чогуу куралык. Силерге дагы ыктыярчылыктар бар ушул ГЭСтин. Анан эч кандай бир эл аралык коомчулукка силер туура эмес түшүндүрүп атасыңар. Бул суу чектелбейт. Кайра тескерисинче биз ГЭС менен ошол Камбар ата Токтогулдун өйдө жагында биз азыр көптөгөн сууну пайдаланып атабыз, ошол кышында чыгарып атабыз. Анткени бизге жанагындай электрик кубат бизге, значит, муктаж, анан ошентип суу кетирип атабыз. Ошол бияка келип катышкыла деп, бул Атамбаевдин саясаты эмес, бул мурунтан эле айтылып келаткан сөз. Бирок өзбек президенти буну башкача буруп атат. Буну дейт, биз